Кыргызстанда тойлордогу ашыкча каада салттарга мамлекет тарабынан чектөө киргизилиш керек. Бул тууралуу бүгүн демилгечи топ салтанаттарды жана ырым-жырымдарды тартипке келтирүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун талкууга койду. Талкууга тарыхчылар, саясатчылар, коомдук ишмерлер, жарандык коомдун өкүлдөрү жана дин өкүлдөрү катышты. Аталган мыйзам долбоору алгач коомчулук арасында 10 миңден ашык колдоого ээ болсо, андан соң жогорку кеңешке жиберилет. Ал эми жаңыланган мыйзам долбоорунда ысырапкорчулукка алып келген өзгөчө каада салттар алынып салынган. Анда тойго чакырылган конокторго чейин чектөө коюлса, берилген белек бечкектерге тыюу салыныптыр. Биз азыр салттарды алып салдык. Анткени Кыргызда негизи мындай салт жок. Ысырап кылуу, мен синип тойлорду өткөзүү, элден өйдөсүнүү деген салт жок. Ошон үчүн салт дегенди алып салалы дедик да, азыр үрп-адаттар менен эле болгон салтанаттар калды да. Аталган мыйзам долбоору буга чейин жогорку кеңеште каралып, бирок колдоого алынган эмес. Анткени борбордогу белгилүү кафе, ресторандардын көпчүлүгү жогорку кеңештеги депутаттарга карагандыктан колдоого алынбай калган дейт экс-депутат Аида Салянова. Колдоо таппай калгандын бир себеби деле ошондо деп ойлойм. Анан депутатта ошол эле ресторан и бизнестин башында турган адамдар дагы бар. Алар бар болгон үчүн дагы өтө. Ар кимдин өзүнүн бир себеби болуп отуруп, аягында ошо 60 керектүү колду ала албай калды. Тегерек столдун жүрүшүндө Кыргыздын улуттук каада салтын, ырым-жырымдарын сактап, маданий жана тарыхый мурасты урматтоо керек экендиги айтылды. Мындан сырткары жаңы мыйзам долбоору өзгөчө мамлекеттин эсебинен каржыланган кызматкерлерге тийиштүү экендиги жазылган. Ошондой эле аза күтүүдөгү ырым-жырымдарга да чектөө киргизүү сунушталган. Ал эми мурдагы муфтий Чубакажы Жалилов аза күтүүдөгү айрым каада салттар шариятыбызга туура келбейт дейт. Ажынын айтымында мунун баардыгы мыйзам аркылуу тизгинге алынышы керек. Куран окутуунун жанагы жаңыча бир салтанаттуу түрлөрүнүн баардыгы шариятыбызда жок. Анан мен салт боюнча адис болбогондуктан бул боюнча этнографтарга, башкаларга бул жыйналышта кайрылуу кылдым. Ошондо чогулуп диний ишмерлер менен бирге ошол биздеги азыр салт деп айтылып аткан нерселердин канчалык салттуулугун териштириш керек да. Анткени элде болуп атса эле салт деп айта берген бул туура эмес маселе. 52 күндүк деген сөз мурда жок болчу, кийин пайда болуп калды да. Талкуунун жүрүшүндө аталган мыйзам долбоору жогорку кеңеш тарабынан колдоо таппаарын, бул үчүн өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековго кайрылуу керек экендиги айтылды. Мындан сырткары чакырылган коноктордун саны чектөөдөн ашса, той ээлери алар үчүн салык төлөш керек дейт Ош облусунан чакырылган конок Балтагул Нурунбетов. Ошондой эле ал бул мыйзам долбоорун карапайым калк колдоорун айтты. Тойду өткөрүүдө токтото албайбыз. Ага бир мындай бир чек коюп туруп, мына Тажикстандын премьеринде Өзбекстандын мисалында мынча адам деп туруп, анан байлар өткөрө берсин мейли. Бирок бир жакшы сунуш бар. Ошо бай өткөргөн эгерде 200 адамдын ордуна 600 чакырсын, 700 чакырсын, ашыкча чакырган коноктордун эсебинен налог же бир штраф төлөй турган кылып коюп, мына сунуш киргизсе мына. Бул жолу элдин демилгеси менен мыйзам колдоо тапса, ашыкча чыгымдарга чектөө коюуну жогорку кеңеште колдооруна демилгечилер ишеним артат. Эске сала кетсек, өткөн жылы коңшу Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон ашыкча чыгым алып келген салтанаттарды өлкө ичинде өткөрүүгө тыюу салса, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев атка минерлердин тойлорго баруусуна тыюу салган.